Урматтуу Рухеш ТV каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн белгилүү акын, калемгер Адай клубунун негиздөөчүсү, жетекчиси болуп келди. Мирлан Самый кожонун Сапат билим берүү борборунун негиздөөчүсү Орхон Инанды жөнүндө пикирин угуп көрөлү. Ооба, биздин өлкөбүз, биздин мамлекетибиз, биздин коомубуз, биздин басып бараткан багытыбыз кандай экендигинен ар бир болуп аткан окуялардан жыйынтык чыгарыш керек деп ойлойм. Орхон Инанды кыргыз мамлекетинин жараны, бул мамлекеттен кара баштуу кишинин уурдалып кетиши бул өтө жакшы эмес көрүнүш деп айткым келет. Жакшы эмес көрүнүш. Бирок биздин кайсы бир бийлик бутактары эки оттун ортосунда калгандай болуп атат. Бул нерсе бүгүнкү күндө биздин билим деңгээлибиздин, биздин багытыбыздын, биздин келечегибиздин мындай бир жолун көрсөтө турган жарыктарды бууй турган маселелерге алып келет. Мисалы, эгер биз кысына турган болсок, эгер биз жашына турган болсок, эгер биз куру намыс менен жармач патриоттуулукту жабыштырып алып, ошо менен жашап кете бере турган болсок, анда биздин келечекти көрө турган көзүбүз көр болот, парда тартылат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мындай ойлорго, мындай учурларга өзүбүздүн оюбузду билгизип турушубуз керек деп ойлойм. Анткени дүйнө өнүгүп аткан мезгилде, дүйнөнүн багыты кайсыл жака бараткан болсо, биз кайра тескерисинче эскиликтерди жонубузга артынып, жүзүбүзгө тартып, ошону менен жан сактап, ошону менен калып, ошону менен артка кетип аткан нерседен кутулушубуз керек деп ойлойм. Сапат билим берүү борбору дагы канчалаган билимдүү, терең бир Дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуу жаштарды тарбиялап келаткан окуу борбору да эми. Ооба, ошол тереңдиги бар. Тереңдиктин артында ошол дүйнөлүк масштаб бар да. Ошолорго тең тайлаш, ошолор менен аралашып, ошол дүйнөлүк билимдин алдында жүргөн билимдүү жаштар менен бирге ошол биздин дагы кыргыз жарандары, Кыргызстандын жаштары окуп билим алып, ошолордун арасында жүрүп атканы бул жаманбы? Биз бүгүнкү күндө ошондой нерселерден силкинишибиз керек деп ойлойм. Биз ар дайым ошол алдыга болгон көз караштарыбызды кеңейтишибиз керек. Мен Сапат билим берүү борборун кандайдыр бир деңгээлде ошол дүйнөлүк масштабтагы билимдик жагынан, ушул интеллектуалдык жагынан, өтө инновациялык жагынан өтө бир чоң ийгиликтерди багындырып, чоң агымдын шарданына кошулган жаштар деп билем. Ошол эле учурда экинчи жагы кандайдыр бир чектөөлөрү бар экенин да билем. Бирок түшүнөм да, кандайдыр бир деңгээлде ошондой түшүнүк бар. Муну биз эми ошол нерсени кайсыл тарабынан албайлы, баары бир ошол бийиктикке, ошол алдыңкы агымга чыгып аткан үчүн биз суктанышыбыз керек. Биздин жаштар билимдүү болуш керек, биздин келечек билимдүү болуш керек. Билим гана эртеңки мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн дагы, улутубуздун улуттугун дагы сактап кала турган ушул билим. Биз билим жаатында башын сайып эмгектенип, уясынан учуруп аткан балапандарды куш кылып аткандарга бут тосуп, аларды жаман көрбөшүбүз керек деп ойлойм.